Так, түз эфирдемин, көптөн бери чыккан эмесмин. Ким кирет болду? Эч ким жок го эми. Так, Жумакул Айсариева, саламатсыздарбы? 3 киши эфирде. Бөлүшүп койсоңуздар, ошо эфирде чыгат эле дагы. Биз көбөйтүп алат элек аудиторияны, бөлүшүп койсоңуздар. Мен угулуп атамбы, айтып коесуздарбы? Угулуп атабы, жакшы эле угулуп атабы? Таспек Дүйшөбаев. Айтып коесуздарбы, жакшы эле угулуп атабы? Так, эми эфирди баштай берейин. Элдер ошондо акырынан чогула берсин. Бүгүнкү тема баягы эле Эмаком компаниясы тегерегинде жүргөн теманы ошону айтып кетейин дегем. Мен бир ай мурун жогорку сотко, жогорку генеральный прокурорго кайрылдым элем. 2022 жылкы токтомду жокко чыгарып бериңиздер деп туруп генеральный прокурор. Эми фабуласын айтып берейин башын. 22 жылы Эмаком компаниясы ушундай бир оор акыбалга түшүп калганда бүт уже корпостон ГКМБге кайрылат. ГСУ ГКМБ ал иш боюнча иш козгойт. Атошев, Капар деген жигиттерге ошолорго иш козгойт. Ошол ишти козгоп баардыгын жүргөндө, ошол ишти козголгон боюнча, ошол баары жүргөндө, ошол эле моментте ошолорду ГСУ ГКМБ суракка чакырып баштаганда эле эмне себептерден түшүнүксүз нерселер менен 22 жылы ГКМБдагы ишти генеральный прокурор отзывать этет, өзүнө чакырып алат генеральный прокурорго. Ошону отзывать этет алып туруп өзүлөрүнүн карамагына алып алат ошол ишти. Ошондо деген прокуратурада тергөө кызматы бар болчу. Ошону өзүлөрүнө чыгып алат, муну биз карайбыз деп ГКМБден тартып алат бул ишти. Тартып алып туруп ошондо кандай эмилди, агасын, ошолордун баарын кандай нерсе менен калчаганын билбейм, бирок мажбур жолу менен, мындай мажбурлоо жолу менен бул макулдугун берет. Болуптур, мен эмем жок, мен претензиям жок, бирок тыйынымды берсин же башка менден эчтеке албасын деп туруп берет да. Ошентип берип баарын эметсе оор кылмыш. Примирение сторон менен ишти кыскартуу, бул деген орто оор кылмыш болсо, ошонун негизинде укук бар. Мыйзам жол берет. Бирок өтө оор кылмыш менен эч качан иш мындай примирение сторон деп коет. Ошонун негизинде бул эч качан прекращенияга барбайт. Мыйзам жол бербейт. Бирок анга карабастан Ош областтык прокуратура мына булардын эмеси, булардын өкүн примирениясы бар экен, тиги бу деп да өтө оор кылмышты 129 берененин негизинде карабастан алып туруп мыйзамды одоно бузуп туруп, ошонун негизинде ишти кыскартат. Эми бул таң калыштуу нерсе. Ишти кыскарткандан кийин ошол эле Атошев, ошол эле жигиттер алып туруп, ошол иштин негизинде алып туруп, бул мына постановление деп туруп, ошону менен жүрөт. Бирок ошондон кийин кайра эле мажбурлоо жолу менен ошол Мелис
Мелис Жусупов деген өзүнүн показаниясында жазылуу мажбурлоо жолу менен $4000 күнүгө төлөйсүң деп туруп ушундай кыйноо жолу менен дагы андан тышкары дагы башага $6 миллион дагы алыптыр да. Мына бүгүнкү күнү Эмаком компаниясына ошол жерде Ош аудиттин заключениясына таянса $12,5 миллион Эмаком компаниясына эмелерди ошонча зыян келтирген. Ошол $12,5 миллион бул $12,5 миллион бул деген элдин ошол вкладчиктердин акчасы да, вкладчиктердин акчасы. Ошон негизинде биз кайрылабыз, ГКМБ кайрылабыз. ГКМБ кайта кайрылып, могуларды эметкиле, акчаны өндүрүп бергиле. Ошол өндүрүлгөн акчаны биз кайта ошол вкладчиктерге, дольщиктерге, ошолордун үйлөрүн бүтүрөлү, акчасын возврат кылып берели деп кайрылсак, ГКМБнын ГСУсу тергөөчүсү эч жасай албайт. Эмне себептен дегенде, ошол Ош областын прокуратуранын мындай эмеси бар да, токтому, прекращение боюнча, кыскартуу боюнча. Ошол негизинде биз кайта кайрылабыз Генеральный прокуратура. Ошол токтомду Ош областынын прокуратурасынын токтомун кайра карап, жокко чыгарып бериңиздер, объективдүү карайлы бул ишти кайта, ошону баштайлы деп айтып кайрылсак, Генеральный прокуратура биринчи жолу бул май айында муну Ош областына кайра жиберип салат. Биз Ош областына жибериле деп суранган жокпуз да. 129-беренеде так жазылуу вышестоящий орган прокуратуры. То есть биз ошолорго кайрылдык. Булар Генеральный прокуратура аны карабастан 129-до одону бузгус менен алып туруп кайра Ошко тээп салат. Ошто жөн эле отписка. Силердин доводторуңар каралды, аякта эчтим. Эми туура да, Ош областтык прокуратура карай албайт өзүнүн эмесин. Ал өзүнүн токтомун мындай эметип калат да. Ошону карабастан кайра мына сентябрда мен кайта жаздым. Генеральный прокурор, урматтуу генеральный прокурор, Максат Асан, сизди куттуктайм. Бирок мына Ош областынын чыгарган токтомун жокко чыгарып бериңиздер. Анткени бүгүнкү күнү жокко чыгарып бере турган кайта сиз гана бере аласыз же Генеральный прокуратура ошону изилдеп туруп берет деп туруп бердим. Мына азыр мен Facebook баракчамды карасаңар, ошол Facebook баракчамда ошол прокуратуранын мен жалобам турат, на отмену постановления деген. Андан тышкары кайра келген мага ответ. То есть мага келген ответти, мен берген жалобамды кайта эле Ошко жибербейди, Хотя бы Ошко жибербеш керек. Муну деген биякта генералдык прокуратура өзү караш керек. Өзү карап туруп, өзүлөр отмена кылыш керек, же эме основания жок деп туруп мага жооп бериш керек. Ошол жооптун негизинде мен деген следственный судьяга барып, следственный судьянын негизинде мен ошол токтомду следственный судья менен каратышым керек. Булар кандай кылып атат? Генеральный прокуратура кайра эмне кылып атат? Генеральный прокуратура кайра мен жалобамды, хотя мен Генеральный прокуратурага даттангам, ошон алар мыйзамды өзүлөр карап туруп, өзүлөр чыгарыш керек. Аны чыгарбастан кайра Ош областка тээп салат. Ош областтык прокуратура кайра өзүнүн чечимин, не подтвердились данные, обратитесь к генеральному прокурору деп коет. Эми Кудай урбады, бул эмне деген ачка втирательство болуп атат. Мен Генеральный прокуратуранын атына жазсам, Генеральный прокуратура Ош областына жиберет, Ош областы кайта мага уже экинчи жолу. Мындайча айтканда, прокуратура тарабынан, өзүлөрүнүн тарабынан мындайча айтканда кылмыш иш болуп атат да. Кылмыш кылып атышат да булар. Анткени халатностьтен берен эми урматтуу Максат Асаналиевич, сизди Максат иним ушу сен келгенде абдан мен кубандым элем. Максат иним келди, ушундай кыйын
негизи өзүм мындай оперативный жумушта өткөн, мындай чоң следствияны башкарган, ГКМБда начальник отдела болгон, абдан ушунчалык сүйүнгөм. Эми бүгүнкү күнү болсо кайра эле ошол отпискалар толтуруп калды. Отпискалар. Эми кантип кайсы беренен негизинде Генеральная прокуратура нижестоящийди отменага берген нерсени өзүлөр карабастан алып туруп кайра областтык прокуратура тээп салат. Мен түшүнүгүм боюнча арам оюм бул деген просто ошол эле ат ошоп, ошол эле биригип алган элдер баары биригип алышкан. Бүт карыздарды Эмилге карыз кишилер, Эмилге эмес, Эмакомго карыз кишилер баары тең момундай топтошуп алып туруп, азыр ошолор бүт вопросторду өзүлөр чечип алып эле эптеп ишти козготпогон аракет. Значит, биякта мындайча айтканда, Ош областтык прокуратурада, Генеральный прокуратурада абдан заинтересованный адам бар да, адам бар. Ошол адам бул ишти козготпой атат да. Анткени если бул иш козголсо, ГСУ, ГКМБде заявление бар, ошонго тиркеп туруп, ошол ишти козгосо, ошондо 12,5 миллион доллар чыгат. Ошолор төлөгөн акчаны, дольщиктердин акчасын, ошол эле квартираларды салган кишилерге бүт бары менен, толугу менен кайтарылат. Бирок алар бул акчасын бергиси жок. Анткени деген бул 12 миллион сом эмес, аякта 12 миллион доллар болот. Ошону жасашпайт. Андан тышкары ушулар Эмакомго карыз адамдар, булар деген Эмилди, кимди, инисин, агасын, эми азыр Эмилди кайта өзүлөр камалган. Эми камалгандын МВДнын приказы боюнча, УВД города Бишкек муну камап таштайт. Эми бул камаганын ичинде дагы абдан кызыктуу нерселер көп да. Ошол каматкан нерселер боюнча биз азыр изилдеп атабыз, изилдеп чыктык. Бул азыр Эмил депутаттык мандатын тапшыргандан кийин бул толугу менен компанияны элди дольщиктердин баарын мен эмесин чечишим керек деп туруп жанталашып барып бүтүрүп аткан. Азыр көп компаниялар менен түзүп, уже элдердин мындай көйгөйлөрүн чечейин деп барып, уже практически мына кагаз иретинде уже чечилейин деп калганда, уже бул вопросту чечилейин деп калганда, уже то есть карыз жок болуп калса, эртеңки күнү компания Эмаком өзүнүн тыйындарын кайра кайтып алат го деп туруп, ошонун негизинде бул компанияны уже рейдерский захват башталды. Эми рейдерский захваттын өзүндө бир кызык нерсеси бар. Мен Эмаком компаниясын, мен Эмилдин адвокаты эмесмин, мен Эмаком компанияны мындайча представителимин соттордо. Анан ошонун негизинде мен ошо Эмаком компаниясы боюнча изилдеп, мен бүт иштерди жүргүзүп атканда, ошондо Эмил келип туруп, ошондо 2 жаш баланы алып келет. Ушул 2 жаш бала булар деген азыр жардам берет, булар криз менеджер экен деп туруп, Аскат деген баланы алып келет. Анан дагы бир Шералы деген жигитти алып келет. Ошолордун баарын алып келип, ошолор криз менеджерлер деп менен тааныштырат. Мен алар менен көрөм, алар да мага айтат, Канат байке, все, ошондо мен видеозаписти да алып койдум, ошол эмеден алар биринчи жолу келген, Хаяттын астында ошол жакта эшикте отурганбыз, анын баарын видеозапистерди алып койдум. Ошолор келип, все, Канат байке, биз Эмилге жардам беришибиз керек деп туруп, могонтуп коюп келет. Эми бүгүнкү күнү ошол эле жигиттер мындайча айтканда уже Тагай бийдин 40%-ын алып коюшуптур. Анан кийин баягы мен алар менен ошо ГУДдан кезип калдым. Эмакомдун печаттарын бербейсиңер, элдердин эмесин вводу в эксплуатация кылыш керек экен, печаттарды бердилер. Эмнеге бербей атасыңар десек, бири-бирине шылтоп туруп, анын аягында сиз жалган айтасыз дегенде бул Эмил кайра Эмилди жамандап башташты да. Булар вообще, булар акмактар деп туруп, анан кийин дальше изилдеп баштасак, наоборот. Булар деген ошо бирөөсү 250 000 долларга бир имуществону сатыптыр уже, дольщиктердикин, анысын сатыптыр, бөлөктөрү дагы бирдемелерин сатыптыр да.
эми ошонун негизинде эми алар эми захват кылып эми мындайча айтканда эми мен мындай прямой обвинять ете албайм, бирок мен түшүнүгүм боюнча Эмилди заказ берип туруп каматып салды. Эмилди заказ берип каматкан себебин дагы күлкүм келет. 25 заявитель бар экен. Ошол 25 заявитель боюнча Мелиске агасына уже обвинение коюлуп туруп кеткен. Мелис ошол жакта айтып атат. Бул депутат болуп турган кезде эч кандай ТШС Эмаком компаниясында болгон эмес. Бул деген мыйзам чыгаруу депутат болуп турган. Бул деген эч кандай ТШС жок. Бул договорлардын баарын мен койгом десем, муну алып туруп кайра Эмилге жүктөп кой. Эмиле ошондон карабастан андан тышкары ошол 25-тин арасынан көбүн иштер бүтүп калыптыр. Андан тышкары соглашениялар бар. То есть мындайча айтканда состав преступления жок. Бирок Эмилди заказдын негизинде камап салды. Эми муну Эмилди камап салгандан кийин күлкүм келет. Эми урматтуу МВД, мен, конечно, силер менен мамилем мындай жаман эмес. Мен барыңарды сыйлаймын, урматтаймын. Улан иним, сени да сыйлайм, урматтайм. Течеде зам последствий деген бар. Мен силер барыңарды урматтайм, сыйлайм. Бирок момундай силердин подразделенияңар аша чаап кетип атпайбы? Мына ошонун негизинде, мына ушул боюнча мен да айтып кетет элем. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчет Кыдыршаевич, биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Ошо мыйзамдуу өлкөдө жашап аткандан кийин ушул жагынан бир өзүңүздөр да көзөмөлгө салып койсоңуздар сураныч. Андан тышкары мына азыр Оштон дольщиктер бар, мына бияктагы дольщиктер көбү кагаздарды эметип туруп кол коюп Эмилди чыгарып бердиле. Анткени Эмил мына биздин көйгөйүбүздү чечип баштаган. Чыгарып бергиле, аны деген болуптур, домашний арест болобу, кандай болобу, чыгарып бергиле. Эмил биздин көйгөйүбүздү чечип берсин деп туруп суранып аткан кагаздар мына президентке, Камчы Кыдыршаевичке бул жөнөтүлдү. Ал деген азыр силерге келет. Ошон үчүн өзүңүз ошол заявлениянын негизинде өзүңүз көзөмөлгө салып берсеңиздер, ошо көзөмөлгө салып туруп кичине мындай мыйзам негизинде мындай карап бериңиздер деп туруп ушу подразделенияларга айтпасаңар, уже мындайча айтканда беспредел болуп кетти. Мындайча айтканда бүгүнкү күнү рейдерский захват болуп атат, анткени уже суроолор чечилип калды да. Эми азыр мындайча айтканда рейдерский захват болуп атат. Эми ошол рейдерский захват болуп атканда эми Кудай урбады, эми тиякта деген основной вопрос бул деген Эмилде эмес, Жусуповдордо эмес. Основной бул вопрос ошол жерде миңдеген дольщиктер. Ошолордун көйгөйүн чечиш керек. Бул көйгөйлөр чечкенде бул деген баягы постановленияны жокко чыгарыш керек. Ош областынын прокуратурасынын токтомун жокко чыгарыш керек. Анткени деген тергөө кайра болуш керек. Тергөө маалында ошол жактан деген мындай состязательный сторон деген бар. Биз ошол жактан биз өзүнүн дооматтарыбызды ошо аудиттердин баарын көргөзөлү, баарын показаниялардын баарын берели, свидетельдердин баарын берели. Ошолордун баарын карайлы да. Анан ошондо следствие ошондо бир какой-то эмени чыгарсын. Андан тышкары эми могу Эмилди течерде дольщиктердин көйгөйлөрүн чечиш керек. Эмилди камап салдыңар, агасын камап салдыңар, инисин камап салдыңар. Ошону менен бүгүнкү күнү баягы эле карапайым эл калып калды, дольщиктер калып калды. Алардын көйгөйүн ким чечет? Аны ушундай заказдарды рейдерский захват кылып аткан заказдардын баардыгын жасап аткандар, булар чечпейт бул көйгөйлөрдү. Бул көйгөйлөрдү только ушулар. Эртеңки күнү бул карапайым ошо дольщиктер эле калып калат. Бизге эмне кереги бар мындай эмелер? Мен түшүнбөйм да, могу ГУВД города тергөөчүн түшүнбөйм Рустамды. Рустамга айтам, Рустам, здесь состава преступления нет. Рустам, мына могу жерде деген бүт соглашениялар бар экен. Эмне негизинде кармап атасың? Эмне негизинде сен муну жок бар деп момунтип эле эмете албайт. Көрсөтүп берчи бар десең да, аны да бербейт. Эми Кудай урбады, эми биз деген эми мыйзам өлкөдө жашайбыз да. Мына биздин урматтуу президентибиз да айтып атат, мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз. Мыйзам так аткарылыш керек деп мына Совет судейден айтып атат, течеден айтып атат.
силовиктерге айтып атат, камчы кыдыршаевич айтып атат, ар бирөөңөр ким ошол жактан киришсеңер, сотрудник ГКМБ өзүңөр тууганчылыгыңар жетпей, өзүңөрдүн интерестериңерди жолдосуңар, анда силер будете отвечать по закону. А могу жерде получается, мындайча айтканда, ошо биздин президентибиздин айткан сөзү, камчы кыдыршаевичтин сөзүн ошол эле ниже стоящие организациялар, ошо ниже стоящийлер просто жокко чыгарып атат да. Бул мындайча айтканда против опять против биздин өзүнүн эле президентибизге өзүлөрүнүн эле могу жан жөкөрлөрү против чыгып атат. Вот мындай нерселерге барбашыбыз керек. Биз деген мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Мына азыр жакшы нерселер болуп атат, жакшы иштер болуп атат. Мына карагылачы кандай жакшы. Эми бирок нааразы болгон эле ошо баягы эле МВД, баягы эле прокуратура, баягы эле соттор. Сотторго айтып атабыз, мына урматтуу сот, мына карап көрүңүз, биякта соглашение бар, соглашение турат. Бияктан деген кылмыш, бул кылмышка тиешеси жок. Могу жеринде булардын эмилдин эч кандай отношениясы жок десек, жок деп туруп, алып туруп, жок, тяжкий преступление деп камап салып атат. Ошондо түшүнүксүз болот. Мыйзам бирөөлөргө иштейт, мыйзам бөлөктөргө иштейт. Же акча бергендерге мыйзам иштейт, иштебейт, акча бербегендерге мыйзам иштейт болуп калды. Например, мен түзмө түз эле мынтип эле айтайын, өтө чоң кызыкчылыктар бар. Ошол Эмаком компаниясы тартып алып туруп эле, ошол Эмаком компаниясы тартып алгандан кийин эле алып туруп эле элди ошол дольщиктер. По большому счету азыр Эмаком компаниясын тартып алса, ошол доляларын тартып алса, Тагаятаны тартып алса, ошолор тартып алса эле, анан кийин булар пересмотр кылып туруп, давайте калган дольщиктер силер менен договорлорун эме барлыгы эмилден сурагыла деп туруп, кайра үйлөрдөн ырытып салат. Бул туура эмес нерсе. Бул туура эмес. Бүгүнкү күнү эң биринчи бул деген элдин көйгөйүн чечиш керек. Аякта деген миңдей дольщик бар. Алардын маселесин чечиш керек. Ошон үчүн кайрылып атканым ушул. Урматтуу Садыр Нурожоевич, урматтуу Камчы Кыдыршаевич, өзүңүздөр сураныч сиздерден. Ошону бир көзөмөлгө алып коюңуздарчы. Мына дольщиктердин заявлениясы силерге келди, түштү, ошолордун баарын бердик. Дольщиктер суранып атат, биздин көйгөйүбүздү чечип берсин. Аны эмилди тияктан камагандан, камап ошол жакта олтургандан натыйжа чыкпайт. Мына бүт встречныйлердин баары бар десек да, мына ошолорду карабай атышат. Ошон үчүн айласынан монтуруп кайрылат элем. Урматтуу генеральный прокурор Саналиев Максат, иним, ошону дагы сен да өзүң подразделенияңан кичине карап койсоң болот эле. Ошол жөн эле отписка кылгандарды жок дегенде мыйзамдуу отписка кылсаңар мен макул дейт элем да. Мен деген УПКнын негизинде силерге вышестоящийге, областной соттун чечимине вышестоящий силерге генеральный кайрылсам, кайра алып туруп муну ошко жөөп салып атасыңар. Ошко жөөп салып туруп бул деген одоно мыйзам бузуу деп эсептелет. Ошон үчүн урматтуу генеральный прокурор, сиз да ушундай көзөмөлгө салып койсоңуз жакшы болот эле. Прокуратура, ГКМБнын сотрудниктери, силерге да ушундай бир ушуну начальниктерине, Камчы Кыдыршаевичке суранат элем, ошону түшкөн, эмилдин түшкөн заявленияларды да силер карап берсеңер жакшы болот. Анткени такыр эле мындайча айтканда, эч ким элдин көйгөйүн ойлобой эле өзүнүн чөнтөгүн ойлоп калыптыр да. Эптеп эле тияктан Эмаком, значит, тиги иши бүтүп калды, ошону барып туруп тартып алыш керек. Муну тартып алыш керек. Мындай болбойт. Муну деген силер деген бүгүнкү күнү биздин бийликке просто балта чапып атасыңар. Силер бийликке балта чапып атасыңар. Бийликке балта чаппагыла. Бул бийлик иштеп атат. Иштеп аткандан кийин буларга жардам бериш керек. Жардам бере тургандар ошо силер чиновниктер, силер жардам бериш керек. А силер жардам бергендин ордуна наоборот ошолорго жабынып алып, ошолордун атын сатып, наоборот мындайча айтканда бийликке мындайча айтканда бут тосуп атасыңар. Бут тозбооңуздарды суранам. Ошон үчүн урматтуу биздин бийликтегилер, силер ушу жардам берип койсоңуздар сурайм, ушуну бир карап койсоңуздар, муну көзөмөлгө алып койсоңуздар. Урматтуу генеральный прокурор, сиз да көзөмөлгө алып койсоңор жакшы болот эле. Рахмат, ушуну менен эфирди бүтүрөйүн. Баарыңарга жакшылык, аманчылык, жакшылык болсун. Кыргызстанда тынчтык болсун.
алға